түптөн бери келатабыз Чолпон ата жакка. Жол жакшы, жылыш бар экен. Буюрса. Bir топ жерин асфальт басыштыр. Бияктыдагы China Road болсо керек компаниясы. Бул өзү дүйнөлүк чоң компания экен да. Могу ортолоруна булар бияктагы перегородка болот окшойт, кыязы. Проект ошондой го дейм. Ошо ортосунда бар жүр койгон аябай жакшы. Бүткүл Кыргызстанды кыдырып келдик, бардык жерде жол салынып, тетиге Ноокат базар Кадамжай ортосундагы жолдун салынышы дагы аябай жакшы экен. Альтернативный жол боюнча айттым. Жолду кыскартабыз деп, жаан жаап атканда, кышында, кар эрип атканда ал жолдон өтүүгө болбойт деп айта алам да. Себеби эң коркунучтуу экен. Жардырганда таштын баары бошогон, жардын тиктиги где-то bir 80 градус, 90 градус түзөт кээ бир жерлерде. Таш куласа түзөлө жолдун ортосуна түшөт да. Ошон үчүн ал жолду кайра бир карап чыкпаса болбойт экен. Кыскартканы кыскарат экен, бирок жанакындай коркунучтуу да. Өткөндө бизде ошон үчүн өткөн жокпуз. Таштан ошол кооптонуп. Аны жаз алды менен кайра бир таштарды уратып, бошогон таштардын баарын эметип жасабаса болбойт. Транспорт министрине көп жумуш бар экендигин алар өзүлөрү дагы көрүп билип атышат да. Көп адамдар, түштүктөгү адамдар айтпай, жаан жаап атканда ал жолдон өтпөңүз деп. Ошон үчүн мен дагы эскертет элем, жолду кыскартам деп, жаан, бороон, чапкын болуп атканда ал жолдон өтпөгүлө, урматтуу жүргүнчүлөр. Мына бияк түп жакта көп жерине асфальт басып калыптыр. Жетегибизден Барскондон Караколго чейин да China Road компаниясы иштеп атат. Азыр теректерди кыюу иштери менен жүрүп атат. Буюрса ал жактагы сапаттуу болуп бүтөт болуш керек. Жол куруучулар ассоциациясы дагы тетиге балыкчы Барскон жолунда аракеттер болуп атат. Аякта Кыргызстандын фирмалары иштеп атат. Жанакы жол куруучулар ассоциациясынан көбү биздин фирмалар көбү чыгып кетиптир. Жалгыз эле Мирлан Исагалиев инимдин фирмасы калып, ошол гана иштеп аткан экен. Калгандары көбү чыгып кетти дейт. Значит, күчү жетпей калышты, алы жетпей калды. Жылкысына ченеп, ышкырбай, күпүлдөп кирип алышкан, бирок аягы ушундай болуптур. Кыргызстанды түрө кыдырдык, өнүгүү жакшы. Буюрса бардык жерде өнүгүү бар. Оштогу сыносторду көрүп, чын эле оозу ушташтык. Жалал Абадта сынос, Ошто, Ноокатта бардык жерде сынос. Бул өзү тартипке салат. Ийгилик болсун. Өнүгө бар Кыргызстан. Жакшылык болсун. Ошол сиздерге кичине информация катары гана айтып койдум.